2 жылдан өттү, ооруп жүрдү, больницаларда эчтеке чыкпай койду. Аягында ушу кыргызчадан чыкты. Кара дуа дейт. Өлүмгө жасалган дейт. Чоң кемге көрүнүп атты эле. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly Kırgız elim. Al Jardam Кайрымдуулук фондунун кезектеги чыгарылышы Ысык-Көл областына караштуу Жетегүз районунун Аккочкор айылындагы жашоочусу ушу Перизат карындашыбыздын оорусуна байланыштуу кыргыз элибизден жардам сурап кайрылабыз. Кара дуанын айынан ушул Перизат карындашыбыз ушу катуу акыбалда, оор абалда ооруп жатат. Ошого кайдыгер карабаган кыргыз элибизден жардам сурап кайрылабыз. Siz doğrulusu boyunca ayıp koysanız. Salamatsınlar, kırgız elim. Şu kızım 2 жылдан өттү, ооруп жүрдү, больницаларда эчтеке чыкпай койду. Аягында ушу кыргызчадан чыкты. Кара дуа дейт. Өлүмгө жасалган дейт. Ошол Эрмек Тынай Молдокеге барып, чоң кемге көрүнүп атты эле. Ошактан кийин жакшы болуп келатты эле. Кышка чыдабай коюп келдик эле. Оордоп атабыз. Акчаларыбыз жетишпей. Ушу кайрымдуу элдерден жардам сурайбыз. Эч кимдин башына мындай бербесин. Ушу кызым жакшы болуп кетишин каалайм. Кудайдан тиленип, күнү түнү тиленип атабыз. Ушу кызым жакшы болуп кетсин.